بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. فصل في تعظيم العلم وأهله. اعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله، وتعظيم الأستاذ وتوقيره. والتعظيم قيل ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة والتعظيم. Qo'sh, biz Ta'limul Mutaallim kitabının ilimdi, anan ilim eğlerin hurmattığı boyunca bölükü geldik. Bugün bizge inşallah ilimdi hurmattığı, ilim eğlerin hurmattığı jönünde aytip beretken. Öte gerekti, öte zarıl bolgan meselelerden talibili ilim egerde ilim öğrenim dese, ilimge jetem dese, iliminde bereke olup keyin başkalarga dagı öğretүүnü niyet kılgan bolsa, anda al eň birinci ilimdi, anan ilim eğlerini hurmattoonu, suyloonu jakşı bilösi gerek bolup kaladı. Kede kebir ilim jolunda жүрgөндөр аябай акылдуу, аябай зээндүү, аябай бат жаттайт. Бирок илимди урматтабайт. Ilim eğlerin de hurmattabайт. Алардын сый урматын даражасын жайына койбойт. Ошон үчүн алардын илиминде эч кандай береке болбой калат. Эгерде илимден пайдаланам деген болсо, дүйнө акыретте анда буларга жакшы көңүл буруулары керек болуп калат. Анда кеттик. İ'lem bi enne talibel ilim. İlim talap kıluvçu kişi la yenalul ilme. İlimge jetpeydi. Al vara bolboy ele koysun. Ertemenen turup kitap okup sabaklarga kattap vara bolboy ele koysun. İlimge jetpeydi. Eger ve la yentefi'a bihi. İlimden paydalan albayt dağı dünya ahirette. Eger al adam emne ilimdi, ilim eğlerin hurmattabasa. İlimge mında jetkanda ilimdi, ilim eğlerin hurmattoo menen gana jetedi. Düşündük de. Ve ta'zimil ustaz ve tawqirihi. Keyinkisi ustazdı ilim öğretken. Hurmattoo menen anın sый hurmatın emne jayına koyуу menen, kadırlоо menen gana jetedi. Alımlarda şunday bir gep var. Adamlardan içinde iki türlü adam bolot deydi. Ekөөтүң аябай капризный адамдар, өжөр адамдар, дедейт дагы кежир адамдар болот. Алардын сый урматын жайына койбосоң, сага кеп кеңешин айтпай калат. Биринчиси бул врач, экинчиси эмне? Аалымдар деп айтат. Алардын сый урматын жайына коесуң, анан сага ачылат, анан сага кеп кеңешин айтат. Ушундайбы? والتعظيم قيل إيه والتعظيم ustazdı hurmattoo menen ve tawqirihi kadırloo menen ilimge jetesin. Ve ta'zimu var keserde daha. Qila de öyle gitti. Qila. Minde var ekan da. Qila. Ma wasala men wasala illa bil hurma. Yani adam bizde bayağı kırgızçalap aytkanda gözlөгөн niyetine, maksatına hurmat, sıydı, kadırloonu jayına koyuu menen jetet deydi. Düşündüңөр da. Ma wasala men wasala.
Eç kim жеткен жоқ дегені. Илля бил хурма, урмат кылуу менен гана жетти. Ошого кимди илимдүү деп билген болсоңор, кимди ийгиликтүү деп билген болсоңор, демек ушуга жакшы көңүл бурду дегенге болот. Ва ма саката мен саката, эч ким кулаган жок. Илля би таркил хурма ва таъзим, урматтоону, кадырлоону, сыйлоону таштоо менен гана максатына жете албай калды дейт. Демек бул өтө маанилүү, өтө көңүл бура турган маселелерден. Ва кыйла, ушинтип айтылат, ал хурмату хайру мин ат-таа. Урматтоо, сыйлоо, баалоо, кадырлоо булар тааттан дагы жакшы. Таат дегени нафил ибадаттардан дагы жакшы болуп калган болот. Түшүнүп алдыңарбы? Эмнеге? Ала яра аннал инсан ла якфур ау ла юкфар бил маасия. Анткени адам күнөө жасоо менен динден чыкпайт. Ва иннама якфуру би таркил хурма. Сыйлоону, кадырлоону, улуктоону таштоо менен гана динден чыгып кетет. Яни бир адам мисалы күнөө иш жасады дейли. Күнөөкөр болгон болот. Бирок динден чыкпайт. Эгерде аны адал дебесе, шылдыңдабаса. Ушундайбы? Мисалы бир адам намаз окубайт, күнөөкөр болот. Жалкоолуктан окубай коюу мүмкүн, кийинкиге жылдыруу мүмкүн. Кыскасы, аны баягы жалкоолуктан таштап атат, окубай калып атат. А бирок намазды шылдыңдаган болсочу, ой боло берет. Айта бериптир, эми күнөөкөр адамдар окуйт да аны деген адамдар бар жашообузда. Бул эмне? Намазды сыйлабаганга жатат, шылдыңдаганга жатат, парыз экендигин моюндабаганга жатат дагы. Бул учурда динден чыгып кетет адам дейт. Ошого эмне дейт? Адам күнөө менен динден чыкпайт, балким эмне урмат сыйды таштап коюу менен динден чыгып кетет дейт. Макулсаңар, макул эмессиңер? Не деген жамааттар бар. Кээде карап отурсаң, алымдарды такыр көзгө илбейт. Анан алар баягы мазхабтан алыс адамдар болгондуктан кийин эмне сахабаларды да көзгө илбегенин байкап каласың. Сахабалар пайгамбардын айтканын жасабай койгон. Бадыр Ухуд согушунда сахабалар деле бизге окшогон адам да, керек болсо баягы сахабалар ким болуп калыптыр дегенге чейин барышат да. Баягы ачык айтканда, мисалы сахабалар менен даражабыз бирдей эле дегендей бир түшүнүктү айтышат. Ошондой түшүнүктө жүргөндөр бар. Анан дагы карап отурсаң, кээ бир ашынгандар болот, пайгамбарга чейин асылгандар бар. Мазхабтан алыс болгондугу үчүн, динди жакшы түшүнбөгөндүгү үчүн, же динди өзү каалагандай, өзүнүн ою менен түшүнүп алгандыгы үчүн пайгамбарга чейин журат кылгандар бар. Пенде дейм ал деп эмне пайгамбарды да такыр көзгө илбегендер бар. Кудай сактасын. Бул туура эмес, адашуу эмне жол деп билебиз. Ва мин таъзимил илм таъзимул муаллим. Илимди урматтоо мугалимди урматтоо менен болот. Яни сен мугалимди урматтаган болсоң, ошол илимди да урматтаганга жатат. Түшүнүп алдыңарбы? Яни илимдин өзүн гана урматтайм, анан илим ээлерине келгенде жок карап көрөм десең, анда болбойт. Илим ээлерин урматтаганың илимди урматтаганга жатат. Аны урматтоо дегенде сый урматын жайына коесуң. Адамдарда эмне сый урматка жаткан болсо, ошолорду жасаганга аракет кыласың дегендейчи.
Кээде бир элдерде болот. Мисалы мен араб мамлекеттерине барганда устаздардын колун өөп учурашкандарын көп көрдүм да. А бизде андай жок. Эми ошондой кылуу керек деген маселе жок, бирок ошол адатка айланып туралар да. Шейхтердин колун өөп учурашат. Анан бизге караганда башкачараак бир урматтоо иштери болот экен да. Анан кээде карап отурсаң, шейхтери окуучуларына чай ташып жүргөн дагы шейхтерди көрдүк. Мисалы, Иорданияда Али Хани деген бир устаз бар эле. Сабактарына катышып калдык. Грамматикадан сабак берет, тафсирден сабак берет. Анан ошол сабагына барган учурда өзү өз колу менен таттууларды таратып берет. Анан өзү чай коюп жүргөнүн дагы көрүп калдык да. Эми аны менен окуучулар таптакыр урматтоону таштап койгон жок, бирок өзү ошондой деңгээлге түшөт экен да байкуш. Алла ыраазы болсун. Анан өзү төргө чыгып олтуруп албай, эң баягы ылдый жакка өтүп олтуруп сабак берет болчу. Урмат сыйга келген учурда элдердин үрп адаты каралат демек. Кайсыл амал урмат көргөзгөнгө жаткан болсо, ошону аткаруу керек болуп калат. Окуя эске түшүп кетти. Кээде бир окуучулар акчалай жардам берип урмат көргөзгөнгө аракет кылышат да. А кээ бирлери ошол урмат сыйды көргөзүп алып, бирок ошону милдет кылгандар дагы бар да. Анын кереги жок. Ал урматтаганга жатпайт ал. Ал кайра шылдыңдаганга жатат. Бирөө бир устазыны ажылыкка жөнөтүптүр, акча кылып. Анан ажылыкка барып келгенден кийин жанагыны айта берчү болуп калыптыр да окуучусу. Не болгон болсо эле ошону мисалга алып эле устаз жанагы ажылыкка барып келген жылычы, ажылыкка жөнөткөн жылычы деп эле ошону кечке мисал келтире бериптир. Анан жанагы устазы да кыйналып кетип, анан ажылыктын акчасын алып келип, мына ушул жанагы сенин акчаң, бүгүндөн кийин ошону жөнүнө койчу деп акыры ушинтип кутулган имиш да. Ошого жол жобосу менен болуу керек болуп калат жанагы сый урматтар. Кала علي كرم الله وجهه أنا عبد من علمني حرفا واحدا إن شاء باع وإن شاء أعتق وإن شاء استرق وقد أنشدت في ذلك. علي رضي الله عنه aytadi: أنا عبد من علمني حرفا واحدا. Мага ким бир тамга үйрөтө турган болсо, мен ошонун кулумун дейт. Бир эле тамга бас. Дин илиминен бир эле тамга үйрөткөн болсо, мен анын кулумун. Кааласа сатып ийет мени, кааласа азат кылып ийет, кааласа ошол кул боюнча калтырат. Яны бул жерде харфан вахидан дегенде илимден бир азыраак бөлүк үйрөткөн болсо, мейли бир тамга болсо деле, кыскасы динден бирдемке үйрөтүп атат ага. Болду, мен анын кулумун деп атат да. Бул менен эмнени айткысы келип атат? Дин илимдери өтө баалуу экендигин, өтө кымбат экендигин, муну башка бир мал дүйнөгө теңеп болбойт экендигин ушун менен айткысы келип атат. Илим дагы, илим ээлери дагы. Мурдакылар илимди, илим ээлерин урматтаган ушинтип, сый урматын жайына койгон. А бизде эмне кылат? Мугалимдерин сөгүп койгон ата-энелер бар. Баласын окутат, мугалимдерин сөгөт. Эмне үчүн окутпай атасың деп тилдейт, уруп койгондор бар, сабап койгондор бар. Дайыма жаман күмөндөө болот мисалы, а болбосо баласын окутуп берген аны. Абу Ханифа рахимахуллах таала баласы Хаммад Фатиханы жаттап келген учурда 200 дирхам берген экен. Же 500 дирхам деп айтылабы устазына.
Чочуп кетет, ой бул эмне кылганыңыз? Шылдыңдап атасызбы мени дегенде, жок. Болгондо берет элем, азыр жанымда ушул болуп атат. Эгер Фатиханы үйрөтпөгөнүңдө менин балам намазы туура болбойт эле. Намазын оңдоп койдуңуз деп 200 дирхам берген. 1 дирхамга ошол учурда бир кой келет болчу дейт. Илгери китеп жазган аалымдарды сыйлап, урматтап падышалар китебин таразага тартып көргүлө дейт болчу. Канча чыкса, ошонун салмагынча алтын бергиле дейт болчу. Китебин байкап көргүлө, ар бир сатырына, ар бир катарына мынча дирхам деп акча берет болчу. Аалымдарды, илим ээлерин, илимди ушинтип эмне кылган алар? Урматтаган, сый урматын жайына койгон. Вакад уншитту фи залик. Раайту ахаккал хакки хаккал муаллим. Али радиаллаху анхудан айшу. Ва аужабаху хифсан аля кулли муслимин. Лакад хакка أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. Ne deydi bu yerde? Düşündüler mi? Ya. Жалпылай маанеси ушундай, биринчи жалпылай айтып алалы. Акылардын акысы, яны эмне дейт? Адамдардын ичинен эң эле акылуу деп мугалимди айтсак болот дейт. Ошону ар бир мусулман милдеттүү экендигин эсине түйүп алышы керек дейт. Керек болсо дейт, бир тамга үйрөткөн адамга ага сый урмат көргөзүп 1000 дирхам берүү керек дейт. Ушундайбы? Яни бул жерде 1000 дирхам деп сөз 1000 дирхам болуу шарт эмес. Болгону 1000 дирхам дегени баягы адатта баягы акча менен сый урмат көбүрөөк, яни эң эле баалуу, эң эле ыңгайлуу ошол акча, мал дүйнө менен болот да. Ошон үчүн бул жерде ушуну айтып атат. Болбосо акчалай деле шарт эмес. Түшүндүңүзбү? Бирок фи заманина акчалай баягы илим жолундагыларга жардам берүү керек болуп калат. Бизде кыргыздарда ошол жок эмнегедир. Кээ бир элдерде бар. Мисалы, Өзбек элинде ошол көп деп айтышат. Мен жон гана мисал катары айтып атам. Бир жолу ноокатка барып калып, анан ноокаттын баягы Борбордук мечитинде жума өтүп атам да. Жума өтүп бүткөндөн кийин анан бизде деле жума окуп бүткөндөн кийин көрүшөт го. Аларда башкачараак көрүшөт экен. Улам ошол мечиттин баарысы сен менен көрүшүп чыгат. Колуң талып калат ушинтип. Анан көрүшүп атам. Бул жакта деле көрүшүп коет, учурашып коет. Колума бирдемкелер илешип атат да. Кийин карасам акча экен жанагы. Акча менен көрүшөт экен алар. Алар баягы сырттан ошол илимдүү киши болгон болсо аны колдоп коет. Жардам берип, onu контрагыңа ажыратып койгону, кийимиңе, могуну китебиңе, керек болсо кийин эмне үйүңө, машинеңе деп дагы колдогон учурлар көп болот аларда. Бизде эмне? Өзүнүн баласын да колдобойт да. Ошол бир ата-энени билем, көп андайлар. Эки баласы бар экен, бирөө медакадемияда бир жерде окуган. Экинчиси дин окуйм десе макул болбой атыптыр. Кирип окуган, бирок экинчи жыл окуйм десе жок деп аяктан чыгасың. Башка окуу жайда окусаң колдойм, контрагың берип, квартираң, тамак ашың баардыгы менин мойнумда. Окуса эле ошол шарият окуйм десең, анда кечирип кой дейт. Китептерде келет. Эгер эки балаң болсо, экөөнү адилеттүүлүк кылууң керек. Бизде адилеттүүлүк дегенде ушу эки катыны барларга гана байлап койбойт. Бир жагына майыл болуп кеткен болсоң, кыяматта жарымың жок келет деп, ушул эки аялдын ортосуна гана байлап койгон. Адилеттүүлүк андай эмес. Адилеттүүлүк деген эки балаң болуп туруп деле ортосунда адилеттүүлүк кыла албасаң, жооп бересиң кыяматта. Бирок аалымдар айтат, эки балаң бар болуп, бирөө шарият окуп, бирөө шарият окубаса, шарият окуганды көбүрөөк колдосоң күнөөкөр болбойсуң дейт.
Неке. Раайту ахаққал хаққи хаққал муаллим. Али радиаллаху анху айтады, ақылардың ақысы дейді, мұғалімдің ақысы екендігін білдім дейді. Ең елі ақы кем екендігін білдім дейді, мұғалімде. Ва аужабаху хифсан аля кулли муслимин. Әр бір мұсылман ошоны біліп алуысы, ошоны жайына қою милдеттүү екендігін да білдім дейді. Әр бір мұсылман аны жақсы біліп, ордына қою керек. Лақад хаққа айюхда илейхи кераматан. Бирөөнү сыйлап, яғни жаңағы ижаза деп коет арабтар. Сыйлап бирдемке берүүнү, түшүнүңөр ба? Лақад хаққа милдеттүү болот ан юхда берүүсү дейт, илейхи кераматан аны сыйлап. Литалими харфи вахидин, бир тамга үйрөткөндүк үчүн альфа дирхамин 1000 дирхам берүү керек дейт. Яғни 1000 болуу шарт эмес. Олғаны ырсаптар уйкаш келүү үчүн ушинтип айтып атат. Түшүнөсүңөр, а? Ооба. فإن من علمك حرفا مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. Динде муктаж болгон нерселерден сага бирөө bir tamga үйрөткөн болсо дейт, ал сенин диндеги атаң болот дейт. Ушундайбы? Яни ата деп дайым эле баягы сенин жарык дүйнөгө келүүңө себепчи болгон киши эмес. Арабтарда сага жардам берген болсо, каралашкан болсо, керек болсо илим берсе дагы атасы деп кое берет ошону. Ал дегени атаңдай эле сый урматка ээ болгон болот. Атаңды кандай урматтасаң, дал ошондой урматтаган керек. Алымдар айтат, анткени атаң сенин бул дүйнөгө келүүңө себепчи болсо, устазың болсо сенин эмне акыретке барууңа, акыретке даяр болууңа, бейишке кирүүңө себепчи болуп атат дейт. Ушундайбы? Ва кана устазуна шейхул имаму Садидуддин аш-Шейрази якул. Шейрази айтат, кала машайихуна, ал да устаздарынан айтып берип атат. Ман арада ан якуна ибнуху алиман. Ким баласынын алым болбосун кааласа. Кээде бир адамдар болот, өзү илимге жетпей калат. Илим окуйт, бирок илимде боло албайт да. Же кээде бир адамдар окубайт деле. Бирок өтө диндар баягы таквадар инсан болгон болот. Балдарынын урпагынан бир алым чыгыбасын каалайт. Ошону айтат. Ким баласынын алым болуусун кааласа дейт, фаянбаги айюраил гураба минал фуқаха. Факихтерге, дин илимин үйрөнгөн алымдарга көңүл буруусу керек болуп калат. Карачы. Ва юкримухум, эмне кылат экен? Ва юкримахум, сыйлаш керек болуп калат. Сый урматын жайына коюу керек болуп калат. Ва юаззимахум, алардын даражаларын берип, алар менен тең туш болуп албай, сый урматын жайына коюу керек. Ва юатияхум шей'ан, негизгиси ушул жер. Эмне дейт? Бир нерсе берип туруш керек дейт. Устаздардын айтканы бар эле. Бүгүнкү күндө илим үйрөтүүчүлөр керек болсо талип эле илим эч болбоду дегенде элдердин деңгээлиндей болбосо болбойт депчи. Талип эле илим окубай коет, илим берген киши илим бербей коет дейт. Ошого эч болбоду дегенде элдер менен тең болуш керек. Мисалы азыр көчөдөн тамак жеп калат, мисалы кафеден тамак жеп калат, анча мынча достордун, туугандардын чогулушу болот. Акчаң болбосо бара албайсың да. Эч болбойт дегенде ошолорго тең болгон болуу керек деп айтылат да. Ва юатияхум шей'ан. Эмне кылып туруу керек экен? Ичине бирдемке берип туруш керек болот. Фа иллам якун ибнуху алиман. Эгер баласы алым болбосо, якуна хафидуху алиман. Небереси алым болот дейт.
Hafiduhu ekan, hafiduhu ekan. Hafiduhu şol tora. Hafiduhu dep koyupdyr. Bala sağlam bolbasa kim alım bolup çygat eken? Nebiresi alım bolup çygat. Allahu alem bisawab. Ve sallallahu teala ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.